Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан экономика бөлүгү. Февраль айында болгон теңге девальвациясы жана доллардын наркынын көтөрүлүп кетиши бир топ жарандарыбыздын кирешелеринин төмөндөп кетишине алып келди. Андан бери баалар көтөрүлүп, элдин арасында дагы эле кооптонуулар бар. Мунун себептери эмнеде? Жана келечекте валюталык башаламандыкты алдын алуу болобу? Ушундай темада Бишкектеги жеке инвесторлор клубунда жолугушуу өттү. Доллардын күч алуусунун негизинде бөлөк валюталардын алсызданышына алып келди, девальвациясына. Ошол эле мезгилде мына Россияда 9,5%-ке, Казакстанда болсо 18% тегерегинде девальвацияга алып келди. Рынок шартында абалды толук бир гарантиялап мындай болот деп айтыш кыйын. Ошондуктан биздин граждандар маалыматты карап туруш керек да. Гезиттер аркылуу, телевидение аркылуу. Дүйнөлүк кризистик көрүнүштөр глобалдашуу доорунда бүт баарына таасирин тийгизет. Валюта базарындагы башаламандыкты Кыргызстанда болтурбоонун же кесепетин азайтуунун эң негизги шарты бул туруктуу, көп тармактуу экономика, сапаттуу товарларды экспортко чыгаруу болуп эсептелет. Ушул багытка негизги көңүл бурулуш керек. Бул жөнүндө биздин сюжет. Улуттук банктын төрагасынын мурдакы орун басары Максат Ишимбаев кыргыз сомунун куну эч себепсиз түшкөндүгүн айтат. Өткөн жылы Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде инфляция деңгээли төмөн, ички дүң продукциясынын көрсөткүчү жогору болгон. Фундаментальных причин для падения. Сомдун түшүшүнө эч кандай фундаменталдуу себеп болгон эмес. Экономика өсүп жатат болгону чет өлкөдө иштеп жаткан жарандардын акча которуулары төмөндөй түшкөн. Бирок бул экономикага анча деле көйгөй жаратпайт. Ал эми Улуттук банктын адиси сомдун куну түшкөнгө ички жана тышкы факторлор таасир эткенин, ага каршы банк чечкиндүү чараларды көргөндүгүн айтты. Казакстанда болсо силер билгендей, февралда бир заматта 20%-ке жакын теңгенин курсу түшүп кетти. Бизде болсо жыл башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 10% тегерегинде. Бул кадимки жарандарга Нацбанк, Кыргызстандын Нацбанк жакшы иштеген көрсөтүп турат, жана биздин политикабыздын, валюталык политикабыздын эффективдүүлүгү көрүнүп турат. Экономика жаатындагы серепчи Уран Чекирбаев сомдун курсу төмөндөсө экономикалык өсүш болот деген пикирде. Сомдун учурдагы курсу жасалма түрдө жогорулатылып турат. Акырында жыл сайын 5-6 жылда снижать этиш керек да. Бул производительдер үчүн. Бак өндүргөн жумуш завод, фабрикалар үчүн бул сомдун төмөнүрөөгү жакшы. АКШнын федералдык резерв системасы өзүнүн баалуу кагаздарын сатып алуусун азайткандыгынан АКШ долларынын курсу өскөн. Бул мезгилде Кыргызстандын сому гана эмес, канадалык доллар, Туркиянын лирасы, Кытайдын юаны жана башка валюталардын куну кеткен. Алтынбек Талантбеков, Кайнар Ормонов, Күн сереп, экономика жаңылыктары. Алтындын баасы арзандоосун улантып, бул жумада $1280 түздү. Буга негизги себеп евронун жана доллардын кымбатташы жана дүйнөнүн негизги экономикалары өсүүгө багыт алгандыгы жана каражаттар ошол тарапка багыт алгандыгы болду. Сиздер менен Азамат Акелеев болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.